Саламатсыздарбы, келечек туракчай кооперативинин катталуучулары жана көрөрмандары. Бүгүн сиздерге адаттагыдай сүйүнүчтүү кабар сүйүнчү менен кайрылып турабыз. Бүгүн биздин өзүнүн кезеги келген мүчөлөрүбүзгө сүйүнүчтүү кабарды жеткиребиз. Алардын эмоцияларын, кубанычтарын сиздер менен тең бөлүшкөнгө аракет кылабыз. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Биринчи биздин сүйүнүчтүү кабарды жеткирүүчү байкебиз Эрбаев Рыскелди байкебиз экен. Рыскелди байкебиздин бир номери азырынча телефонду албай жатат. Бул жакта да бир номер бар, ошол номерге байланышып көрөбүз. Вы позвонили в службу голосовой почты. Түшүнүктүү. Эрбаев Рыскелди байке, эгерде сиз биздин YouTube каналдан дал ушул сүйүнүчтүү кабарды угуп жатсаңыз, сизди куттуктайбыз. Кезегиңиз келди. Буюрса үй издей берсеңиздер болот. Сиздерге 1 ай уруксат берилет. Өзүңүзгө жаккан, өзүңүз каалап жаткан жерден буюрса жакшы ак өргө таба аласыз деп ишенебиз. Ошондой эле биздин юристтерге байланышып коюуну унутпаңыз. Биз болсо кийинки мүчөбүзгө сүйүнүчтүү кабарды жеткиргенге байланыша берели. Биздин кийинки сүйүнүчтүү кабарды жеткирүүчү эжекебиз экен Раимова Гүлзина Азимбаева эжекебиз. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Раимова Гүлзина эжекебиз бекен? Раимова Гүлзинамбы? Эжеке, сизге сүйүнүчтүү кабар менен байланышып жатам. Кандай кабар деп ойлойсуз? Жакшы. Келечек туракчай кооперативинен байланышып атабыз, эжеке. Жакшы, келечекпи? Ооба. Жакшы, рахмат. Буйруса кезегиңиз келди. Буйруса кезегиңиз келди, эжеке. Үй издей берсеңиз болот. Сабыр кылып биздин жумушубузду туура түшүнүп күткөнүңүзгө чоң рахмат. Рахмат, чоң рахмат. Очеретим келип калдыбы? Ооба, очеретиңиз келди. Жакшы. Эме, голосовой кылып, токтор жана бересиң турат. Гүлзина эжеке, бир аз кыскача айтып берип койсоңуз, кайсыл жактан катталдыңыз эле? Оштон катталгансыз, э? Ооба. Үйдү кайсыл жактан, Ош тараптан эле карайсыздар да үйдү, э? Оштон карайсыз, ооба. Жер үйбү же квартирабы? Акчама карап ишканда, жер үй болсо жер үй, квартира болсо квартира бар. Азыр акчага жазган да. Буюрса жакшы ак өргө таба алыңыздар, Гүлзина эжеке. Биздин юристтерге байланышып коюңуз, үйдүн документтерин тактап сиздерге жардам бергенге ар дайым даяр. Неме, сиз голосовой кайтап койбойсуз, азыр балдарда болуп сөзүңүз баягы да. Макул, Гүлзина эжеке, жумушта окшойсуз, э? Таштап койсоңуз, мен аны ошону угуп алып, иштейди кылайын болуптур. Чоң рахмат. Сабак берем да, болуптур, рахмат. Макул, Гүлзина эжеке, чоң рахмат. Рахмат, денсаулыкта болуңуз, музбат кылабергиле. Рахмат эжеке, айтканыңыз келсин. Болуптур. Макул. Голосовой таштап койсуң, а? Сөзсүз. Макул. Гүлзина эжекебиз жумушта болгон үчүн анча эмоцияларын чыгара албаса керек. Бирок сүйүнүчүн бир аз да болсо жеткиргенге аракет кылдык. Бул менен эле чектелген жокпуз. Жалпысынан бизде азыркы күндө уруксат берилген 11 мүчөбүз бар.
үй издегендери да бар анын арасынан. Анан урматтуу биздин кезеги келген мүчөлөр, сиздерге кезегиңиздер келгенден кийин 1 ай гана уруксат берилет. Андыктан 1 ай ичинде үй издеп, үй таап, биздин юристтер менен байланышып, үйүңүздөрдүн тапкан үйүңүздөрдүн документтерин текшертиңиздер. Буюрса сиздерге дагы кезегин күтүп жаткан мүчөлөр ушул сүйүнүчтүү кабарды жеткиргенге Кудайым насип этсин. Саламатта болуңуздар.